Аталбаев Орозбек Азиевич Кыргыз Улуттук университетинин Жусуп Баласагын атындагы тарых институтунун археология энтология кафедрасынын окутуучусу, тарыхтын кандидаты археолог. Биз Сартолого айылынын түндүгүндөгү бетте турабыз. Бул жерде биз келгенге чейин мына жол курууда карьер катары мүмкүндүктөр бөлүгүн алып колдонушуптур. Бул жерде менин катар саны боюнча 7-чи номердеги коргон үстү бүтүрүп калган экен. Анткени топурак алып ичине бузуп алышыптыр. Бирок ушул токтоттук, ушуну изилдеп жүргүздүк. Бул жерде өзгөчө конструкция менен коюлган коргон экен. Бул маркумдун коюдагы таштап турган жер чарасы деп коет. Биягы болсо казанагы деп коет. Биринде жанагы входная яма, анан подбой деп. Бул жерге маркумду атайын арчадан жана карагайдан жасалган табыкка коюшуптур. Табыкка коюп чара менен казанактын ортосун таштар менен бүтөп, андан кийин тиги чаранын оозун толук таш менен бүтөп туруп, анан толтуруп туруп үстүнө таш үйүп кеткен экен. Биздин изилдөөлөрдү көрсөткөндөй, бул жерде ошол маркумду башы менен батышты каратып чалкастан коюп, анын оң кол тарабына музыкалык аспап, башынын оң тарабына карапа идиш жана жыгачтан жасалган аякты коюптур. Мунун өзгөчөлүгү ушул эле коргондордун тибин биз азыркы Баткен областындагы атактуу Карабулак көрсөтмөдөгү өттө жанакы мумия деп чыккан жердеги коргондор менен окшошуп турат. Булардын дагы түрү мына азыркы эле бизден анча алыс эмес чыгыш Түркистандагы, азыркы Уйгурстан территориясындагы же Батыш Кытайдагы аймактарда да белгилүү. Демек мезгили биздин замандын 2-3 кылымдары далилденип атат. Дагы лабораториялык изилдөөлөрдө тагыраак мезгилин аныктаганга мүмкүнчүлүк берет. Үчүнчүсү могул эгерде мунун жалпы кою традициясын аземин карасак, азыркы кыргыздардын сөөк жашыруу адаттарына өтө эле окшош, бирок азыркы кыргыздарда идиш аяк, буюм жана башканы койбойт. Анткени ал ислам традициясы салты менен шариатка ылайыкталып тыюу салынган. Ал эми бул мезгилдеги жана исламга чейинки ушул аймактагы жердеген бабаларыбыздын ушул коргон эштери экен. Өзгөчөлүгү жанакы музыкалык аспап. Кыргызстан аймагында музыкалык аспаптар ушул илимий изилдөөлөрдө белгисиз болчу, бирок менин изилдөөлөрүмдө ушул 3-чү табылга болуп атат. Биринчиси Кочкор өрөөндөгү Кабыке деген жерде. Ушул маркумдун жанына коруна чоор карматып койгон. Башкача айтканда сыбызгы эмес, чоор. Ал атайын эчкинин, жаш эчкинин шыйрагынан жасалган чоор. Экинчи чоор бул Атбаш өрөөндөгү Кошой Коргон шаар чебинен ачылып атат чоор. Бул жөнүндө көп мындай макалаларга чыккан. Үчүнчүсү бул жердеги жанакы кылдуу инструмент деп коет, жана комуз деп коебуз, кыл кыяк деп коебуз. Менин божомумда бул кыл кыяктын бир түрү, жакшы чарасы сакталып калган экен. 2 чарадан тепкелери турат жана кергич, жанакы кыл керген бөлүктөрү турат. Аны акырындык менен кылдат кылып алдык. Борбордук Казан тарыхында мындай табылгалар пока белгисиз, бирөө гана Казакстанда белгилүү. Казакстандын түндүк чыгыш Казакстанда, экинчиси жана Алтайда, бирок ал музыкалык аспап деп берип атат. Жанакы добурбастын же болбосо кадимки жанакы шалдырактын бир түрү. Бирок биздикинде бул жерде ошол
кыл кыяк деп азыр диспол жооп атабыз. Анан аны азыр акырын алып жөнөттүк. Бул жерде климаттык шартка байланыштуу жарылат. Ошон үчүн тез консервация, реставрациясын кылыш керек. Кудай буйрса, мунун баары реставрацияланып, консервацияланып бүтсө, бизден сыймыгыбыз болгон Улуттук тарых музейинде ушул Борбордук Азиянын тарыхындагы алгачкы табылган кыл кыяк деп айтууга толук негиз берип атат. Белгилей кетсек, булардын баштарынын баарында деформация черепи деп коет. Баштары өзгөчө мындай жогору карай өстүрүү адаттары болгон ушул ооруларда. Анткени биз көпчүлүгү изилдөөчүлөр көрсөткөндөй, булар элита деп эсептешет да. Деформация череп башына төбөсүнө карай өстүрүү адаттары болгон. Дагы антропологиялык изилдөөлөрдө дагы көрсөтөбүз. Бул как раз 2-3 кылымдагы ушул аймактагы жердеген 75 бабаларыбыз деп айтууга толук негиз бар. Музыкалык инструменттин чарасы, экинчи чарасы кулактарына кыл тарткан кулактары мына бул жерде тепкиси. Бул жерде кичине сакталып калбаптыр. Анан маркумдун оң кол тарабына коюп атат. Үстүнөн мына бул атайын табыпка салынган. Маркум мына идиш аягы мунусу да жакшы карап идиши. Бул жерде жыгач аягы бар экен. Бул как раз азыр ошону реставрация, консервация иштерин жүргүзүү үчүн сакчылыш ошону алдык. Анткени климаттык немеде булар бузулуу коркунучуна дуушар болот.